Kırgızstandın жаратылышы өзгөчө кос. Анын ичинде укмуш сонундай аймактар, жерлер бар. Биз бүгүн Кыргыз Travel Каракулжа районунун Көңдүк айылына келдик. Дал ошол Көңдүк айылындагы Көңдүк лагеринде турабыз. Бул жакта кандай шарттар бар, жана ошондой эле Көңдүк айылынын коздугун сиздерге көрсөтүп беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кеттик эмесе. Достор, Көңдүккө келиш үчүн Ош шаарынан 3,5 саат же 4 саат жол жүрүш керек. Жеңил унаа менен деле келсеңиз болот. Анткени Каракулжанын борборунан бул жакка чейин жолду былтыр оңдолуп, 20 чакырымга жакын жол оңдолгон. Бир аз бөлүгү ушу жаман жол болушу мүмкүн, бирок ушул лагерге чейин жеңил машина менен деле келе аласыздар. Биз мисалга 3,5 саатта келип жеттик. Достор, биз азыр лагердин киребешинде турабыз. Бизди Замир ака тосуп алды. Бул жакты өзү иштетип берет. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы келдик. Өзүбүз лагерге атаң конок болуп келип калдык. Бизге ушул лагердин ишмердүүлүгү, шарттары боюнча маалымат берип кетсеңиз. Биз ушул лагер бул 80-жылдардан бери курулуп ошолдан бери иштеп келет. Бул жер ошо баягы Союз тарагандан кийин бир мына зданияларыбыз тонолуп каралбай кеткен да. Анан мына акыркы жылдары ошо биздин өзүбүздө мына профсоюз зданияга, профсоюзга карайт да. Анан жерибиз өзү мына аграрный жерлер бул корукка карайт. Колун ата коругу. Өзү 4 гектардан ашыгыраак жер бар. Мына жерде түнкү дискотекалары, оюн зооктору кечкиси ушул жерде өтөт да, ачык асман жерде. Бул жакта биздин жатаканабыз бар. Топ ойноп эс ала турган жер, площадкабыз бул жакта. Бул жакта эс алганы чоң адамдар деле келишет да, же балдардын лагери бар да? Өзү бул негизи балдардын лагери. Биздин райондон жылына 3 поток жөнөтүп балдар эс алып кетишет 10 күндөн. Анан одон сырткары ушундай чоңдор келип, калоочулар келип эс алып кетишет. Азыр мына бүгүнкү күндө дагы бул жерде азыр бир 50 адамдын тегерегинде бар. Ушулар эс алып атышат. Коноктор жакшы келип турушат. Алардын өзү каалоо кандай шарт түзүп беребиз. Боз үйгө эс алабыз десе боз үйгө, же мына корпуска эс алабыз десе корпуска. Бизде мына корпуста азыр 60 орунубуз бар. Ушу комнаталарыбыз бар, ошолорго жайгаштырабыз, жатышат. Коноктор көбүнчө ушу райондун ичинен эле келеби, сырттан да келгендер барбы? Азыр сырттан келгендер көбөйүп калды. Кудай кааласа мына быйылкы жылы 2025-жылы сырттан келгендер көп. Жылда ушу райондун ичинен эле келчү. Бул жерди билгендер аз эле да. Şu Көңдүк айылы бул мурунтан мындай көп адамдар келип жүргөн. Чоңча кызматтагы губернатор ошол кошуп кое берейин. Жана жакшы адамдар ушул айылды мындай коодоп көрктүү жер экен деп ошол көп адамдар келип жүрөт да. Мына азыр сыраз келипсиңер, өзүңүз көрдүңүз, бүт баары жайында. Буякта гостиница бар экен, бүт балдар келгендер адамды эс алат. Боз үй тигилүү. Şu gelgenlerden bari şu tutar ötüp da. Men de aytat elem şu gelgen balдар, gele turan balдар, şu bizni görüp es alsa, şu yerge es oynasa, tok koy. Bu yağı su, balıklar jiret. Budan biz kişilikizde bu özünce kalkozdun bunu oytal mene bir ele Көңдүк айылы. Şu Көңдүк айылы muyurttan elinde imti böyle. Көңдүк айылы deb göğü tutarıp karnaşı göğü geletiler. Biz o ilgili kalko sapaz var böyle. 2, 3
ошого келишет. Ал мына зданиябыз эскирип калган, бүткүлө ремонт кылып кичине түптөп атабыз. Ушул жерде 60 орун бар. Ооба, мына 2 этаж жер 60 орунубуз бар. Азыр ошо акыркы жылдары Кулната корукка чыккандар көп болот да. Ошолор да келип ушул лагерде салып жатат. Жок. Алардын эс ала турган жери бөлөк. Мынакта үйлөргө барып эле түнү менен келип жатып ашып сары менен ошо көлгө чыгып кетет. Мына эми ушул жылга неме кылып атышат. Ушул жерге бурулуп өтсөк болобу деп баягы ортомчуларчы ошол жерге жайгаштырып эс алдырсак деп макул болот деп атабыз. Бул лагерге баягы жеңил жыгач үйлөрдү, коттедждерди ошондойлорду салганга уруксат береличи. Уруксат ошол мына коруктан уруксат алып атабыз да. Жер олордуку да. Ошо биз баягы арендага алып пайдаланып, чөбү силердики баягы бизге бирке жер бергиле деп алар макул деп атышат. Дуал эле үстү жыгачта кимиски. Эски аралбай калып кетип тонолгон да. Мурда мыналар 100-120 балага чейин жатчу. Мыналардан бери кирип аткойчу. Мен ушул жерде эле ошол лагерде чоңойгом. Чоң атам ушул жерде кароочу болуп иштейт эле. Муну биринчи алскамыз болгон үй-бүлөлөр келет. Биринчи потокто өкмөт каржылайт. Анан кийинкилери бар спонсорлор аркылуу. Анан ата-энеси каалоочулар жөнөтөт балдар. Жылда келип жүргөн балдар келебиз деп келе берет да. Көнүп алган. Кетерде кыйлап кетпейбиз деп мукатышат балдар. Олорго атайын ошол тарбиячылар программа түзөт. Кечке бошобойт кысасы. Ошо поток келгенде ал кезде ошо тарбиячылардан 3-4 болот. Музыкант болот, дене физругу болот, ол тамак аш поварлар 3 болот. Кароочулар болот. Участковый келет. Өз баягы 15 адамдай болуп калат. 60 адамдын окуучуну карайбыз да 15 киши жүрөт да ошо жерде. Ошол эми дагы мына душка ушу боз үйлөрдү муну тапчандарды ушул жака орнотолу деп атабыз. Жаңы. Мына жерге ошол очок казандарыбызды орнотолу дедик эле. Мына шагылдарын түшүрүп даярдап койдук. Алар кымыз өзгөчө ошо кымыз ичкенди кызыгып келишсеңерге көбүнчө адамдар. Бизге ошол кымызга келет да. Анан мына биздин айылда да кымызды жакшы жасайт. Мына Ойтал айыл өкмөтүнүн кымызы деп азыр бренд болуп да. Каракулжада Ойталдын кымыз десе любой киши баягы алат да. Жакшы кымыз, ичкиликтүү. Ошол мына жерде пландарыбыз ошондой. Биз ушул айылда чоңоюп өскөнбүз. Жаштыгыбыз ушул жерде өткөн. Ушудан 30 жыл мурун келип ушинтип уюшуп жаш кезибизде. Эми ошо кымызы да бар бул жерде. Айрыкча мен айтар элем ошонун природасы. Өзүңөр да көрүп турасыңар, кандай келгенде эс алып, көңүлүң сергип, ушундай сонун болуп кетесиң. Ушу айрыкча природасы, элине меймандостугу ошондой дор менен тартып турат. Мына биздин Каракулжа районуна караштуу Ойтал айыл өкмөтүнүн Көңдүк айылында турабыз. Бир Көңдүк айылы ушу тоодо эң алайкы зонасында бир жакшы айылдардын бири. Биздин ушу айылдын биз отурган жердин башында Кулната көлү бар, 2 көл. Ошонун аягында биз отурабыз. Бу жерде ушул жерде 2 жылдан бери, 1 жылдан бери тойбуз. Келип көбөйүп калды. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ana биздин природаны караңыздар, суунун тазалыгын, мына тоонун кереметтүүлүгүн, жазда болсо ышкын, кымыздылык деген аябай көп болот. Кымыз деген таза, өзүңүздөр ооз тийип көрсөңүздөр керек. Ушуга мен чакырат элем, ошо кыргыз
республикасынан бардық елдерге ес алып таза ауада, таза судан ішіп кетсін деп. Жана бұл жерде меселе біздің бүт чет мемлекеттерден да келіп жатқандар болып жатат. Чөптөр, табиғи мына бақ-дарақтар, ес алса сонында мына жаны, аяқта тирмынтықтарды алып келіп жатышат. Аябай жақсы. 3-4 күрпесіңер көрдіңдер, мына мен де жаны айтып көрсетіп қояйын. Анадағы ишиіп кетті. Мәлі. Шамал болып жатат, сәл. Бәләні